Бүгүн 2-декабрда Мегаком компаниясынын башкы кеңсесинде Альфа Телеком жабык акционердик коому жана саламаттык сактоо министрлигинин ортосунда электрондук медицина долбоорунун алкагындагы кызматташтык боюнча меморандумга кол коюлду. Ага ылайык эми Мегакомдун абоненттери болуп саналган бейтаптарга дарыгерлердин кабыл алуусуна кезекке туруп убакыт короотуунун зарылчылыгы болбойт. Мега 24 приложениянын ичине кирип, анын ичинде портал бар, онлайн запись к врачу деген. Ошол порталды киргенден кийин ИНН киргизиш керек. Бул өзүнүн адамдын жеке ИННин и телефон номерин. Андан кийин каалаган врач тандап алып, именно ошо кайсы ГСВга байланган болсо, ошонун ичинен бир врачты тандап, андан кийин убактысын тандагандан кийин записаться деген кнопканы басыш керек. Ошондон кийин уже ошол убакытта мөөнөттө биздин абоненттер Кыргызстандын жарандары барып министерство здравоохранениянын жазылып ушул услуганы алса болот да. Ал эми Альфа Телеком компаниясынын коммерциялык директору Бакытбек Өмүракунов коронавирус пандемиясы саламаттык сактоо тармагын санариптештирүүгө багытталган жогорку технологиялык заманбап чечимдерди кабыл алып, бул багытты чыңдоо керек экендигин ачык көрсөттү деген оюн айтты. Мегаком компаниясы социалдык жоопкерчиликтүү мекеме катары демилгелердин ишке ашырылуусун колдоого ар дайым даяр. Санариптик технологиялык жана электрондук медицина өнүктүрүү тармагындагы социалдык маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасынын калкына иш жүзүндө пайдалуу болуусу өтө маанилүү. Пандемия учурунда Мегаком компаниясынын саламаттык сактоо тармагына салымы чоң болгонун белгилеген министрликтин алдындагы электрондук саламаттык сактоо борборунун директору Бактияр Станбеков меморандумдун алкагында Кыргызстандын электрондук медицина тармагын өнүктүрүү, санариптештирүү багытына арналган долбоорлор жүзөгө ашырылаарын билдирди. Бул меморандумдун ичинде бир гана электрондук кезекке туруу системасын өнүктүрүү эмес, анын ичинде дагы башка ушугу СМС оповещение, СМС жөнөтүү боюнча дагы иштер алып барылат. Андан тышкары ушул лаборатордук маалыматтык база менен жана ковид анализдери боюнча дагы ушу СМС боюнча сүйлөшүп жатылат. Ушу рамках меморандума түзүлөт буюрса. Анан негизи электрондук кезекке туруу системасы 2019 жылы декабрь айында ишке берилген. Бул бүт Кыргыз Республикасынын ар бир баштапкы медициналык борборлорунда киргизилген. Бүгүнкү учурда мынакей 1,5 миллионго жакын запись өттү ошол система аркылуу. Андан тышкары негизи бул маалымат ар бир ошого айыл жергесине чейин жеткирүү абдан кыйынчылык туудурганына байланыштуу ушу Мегаком менен дагы ушул иш меморандумдун алкагында бардык ушул айылдарга жеткирүү боюнча чогуу бир иш чара алып барылат да. Кыргызстандын медицина кызматкерлери үчүн ишенимдүү мобилдик жардамчы болгон онлайн каттоо кызматы саламаттык сактоо мекемелеринде көпкө кезек күтүү учурунда ар кандай жугуштуу оорулардын таралуу коркунучун төмөндөтүүгө багытталган. Учурда саламаттык сактоо тармагында бейтаптардын ыңгайлуулугу үчүн бейтаптын электрондук картасы, телемедицина, ооруканадагы бош орундар тууралуу онлайн маалымат алуу сыяктуу кызматтар иштелип жаткан чагы.